18-июнга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Жалал Абад селдин кесепетинен өспүрүм каза болуп, 300 кожолук убактылуу көчүрүлдү. Бул тууралуу ÖKMдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 17-июнь күнү 17:30 нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен Нокен районунун 2 айыл аймагында сел жүрүп, Эски Кочкор Ата айылында 10 жаштагы өспүрүмдү агызып кеткен. Анын сөөгүн жергиликтүү тургундар саат 19:00 таап, жакындарына өткөрүп беришкен. Жалпы 2643 кожолук жашаган Бостон, Эски Кочкор Ата айылдарынын жалпы 300 турак үйдүн жашоочулары убактылуу коопсуз жайга көчүрүлдү. Андан тышкары сел суулары Бишкек-Ош-Унаа жолунун 518-чакырымындагы 1 чакырым жолду каптаган. Саат 21:10 тазаланып, жол бир тараптуу ачылган. Селдин кесепетин жоюуга ÖKMдин жергиликтүү куткаруучулары, техникалары, Кыргыз-нефтегаз ишканасынын, ИИМдин жарандык коргонуу кызматтарынын кызматкерлери, тез жардам кызматы тартылган. Ташиев байлардын коррупциялык жол менен менчиктештирип алган мүлктөрүн кайтарышыбыз керек. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 14-июнда Кара Суу районунун жашоочулары менен болгон жолугушууда байлардын мүлктөрү инвентаризацияланып, мыйзамдуулугу текшерилерин билдирди. Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо коррупциялык жол менен менчиктеп алып, бай болуп жүрүшпөйбү? Ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек. Ал элдин байлыгы мына ушул жерде турган силердин байлыгыңар, деди Ташиев. Ошондой эле ал Жалал Абаддагы 3 чоң базар мамлекетке кайтарылганын кошумчалады. Мына базарды кайтардык, ал жер 4 гектар экен. 2 мектеп сала турган болуп жатабыз. Дагы бир автобазаны дагы кайтардык. Ал жерге мамлекеттик ипотекалык компанияга үй салып бере турган болуп жатабыз. Тумановдордун оор жүк ташуучу автобазаны дагы шаарга кайтарып бердик. Булардын баарын ээлеп алышкан. 30 жылдан бери эле ээлеп алып бай болуп жүрүшөт. Мыйзамдын чегинде байларды да тизмесине салабыз. Бир нече адам байыбаш керек, баарыбыз чогуу байышыбыз керек, деп сөзүн жыйынтыктады ал. Президент Садыр Жапаров менен УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев бийликке келгенде алдамчылык жана коррупция үчүн кармалган саясатчылар же ишкерлер мамлекетке келтирилген зыяндын ордун кайтарып берген соң эркиндикке чыгаарын кустуруу программасын башташкан. 2023-жылдын май айында Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн 2 этабын жарыялаган. Анын айтымында жалпысынан 3 этап болот. TikTok'tu бөгөтсүзгөр, соцтүйүндөргө жана башка бөгөттөгү сайттарга кирүүнүн мыкты жолун сунуштайбыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда клоп эле эмес, белгилүү TikTok видео сервиси да бөгөттө. Ошондой эле 2018-жылдан тартып өлкөдө музыка жана подкасттарды жайгаштырган SoundCloud таянчасы да бөгөттө. Бул бөгөттөрдөн өтүүнүн жолун баары эле билет. Бул VPN. Бирок VPN сервистери колдонуунун жакшы да, жаман да жактары бар. Ишенимдүү экени шексиз болгондорду көп учурда акылуу, ал эми бекерин колдонуу да жеке маалыматтарга коркунучка кептелтет. Мындан тышкары VPN сиздин интернетке туташыңызды жайлатат, бөгөттөгү сайттарды кошуп. Бирок жакшы, акысыз жолу бар. Бул Amnesia Free. Бул сервис Amnesia VPNдин түзүүлөрү жана Орусиянын санарип укуктар жаатындагы укук коргоочулар командасы Роскомсвобода менен биргеликте ишке киргизилген. Amnesia Free Орусияда, Иранда, Мьянмада иштейт, эми Кыргызстанда да иштей баштады. Бул коомчулукка маанилүү, көз карандысыз жымыкалардын, укук коргоо уюмдарынын сайттарынын жана соцтүйүндөрдүн бөгөтүнүн өтүүнүн жолу. Amnesia Free'нин Кыргызстан үчүн чогултмасы TikTok'ту, клооптун сайтын жана SoundCloud'ту ачат. Эгер өлкөдө башка да коомго маанилүү ресурстар бөгөттөлүү болсо, аларды дагы ача берет. Кыргызстан темир жолунун курулушуна Кытайдан кредит алат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна 2 миллиард 350 миллион доллар өлчөмүндө кредит берет. Каражатты бардык үч өлкөнүн өкүлдөрү кире турган биргелешкен долбоордук компания алат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында Кыргыз темир жолунун башкы директору Азамат Сакиев билдирди. Сакиевдин айтымында долбоордун жалпы суммасы 4,7 миллиард долларга бааланып жатат жана Кыргызстан өз тарабынан 700 миллион долларга чукул акча салышы керек. Сакиев депутаттын суроосуна жооп берип жатып, бул акчаны Кыргызстан Кытай банктарынан кредитке алууну көздөп жатканын билдирди. Келишимге ылайык чыгымдардын 51%ын Кытай жабат, 24,5%ын Кыргыз тарап жана 24,5%ын Өзбек тарап өзүнө алат, деди Сакиев. Жыйынтыгында Жогорку Кеңеш тармактык комитети Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы макулдашууну биринчи окууда жактырды. Документте 3 өлкө Кыргызстандын аймагында темир жол долбоору ишке ашыруу үчүн биргелешкен долбоордук компания түзүлөрү айтылат. Анда үлүштөр мындайча бөлүштүрүлөт. Кытай темир жолдору 51%, Кыргыз темир жолу 24,5%, Өзбекстан темир жолдору 24,5%. Бул жол Кыргызстанга дээрлик
бүткүл Азияны Кытайдан баштап Перс булугуна чейин байланыштырган континенталдык көпүрөнүн бир бөлүгү болууга мүмкүндүк берет. Буга чейин Кыргызстан бир эле товар транзитинен жылына $20 миллион киреше алып турары кабарланган.